Алымбек Тойчебеков 6 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. Кыргызстанга былтыр келип ишмердүүлүгүн бул жакта улантмай болгон. Ал үчүн мигранттарды колдоо долбооруна бизнес план жазган. Анысы колдоо таап 50 000 сом бөлүнгөн. Ошентип чакан шириндик бышыруучу жайашты. Таттуулары сапаттуу болуш үчүн Америкадан ашпозчу келип 10 күн окутуу өткөн. Мектептердин продукциясын жакшы, ушу мектептерге көп жакшы качественный продукция чыгара баштадык. Нан менен шириндиктерди үй бүлөсү менен жасап чыгарышат. Кошумча бир жумушчу ишке тартылган. Өндүргөн продукциялары айылдагы мектепти толук кандуу камсыздайт. Алдыда ишкердикти чоңойтуп, жумуш орундарын көбөйтүү пландары бар. Аны да мигранттардын үй бүлөсүн колдоо долбоорунун алкагында ишке ашырат. Көбүнчө ошо биз мектептер менен макулдашып, ошолор менен иштеп атабыз азырынча. Келечекте ошо рынокко чыгайын деген оюбуз бар, базарларга. Азырынча үчөөбүз иштейбиз. Келечекте ошо ишти көбөйтсөк, жумушчу орундар дагы көбөйөт да. Минтип миграция акчасын ишкердикке пайдалангандардын катарында Абдимиталип Залимбеков да бар. Ал күнөскана куруп бадыраң өстүргөн. Бул үчүн атайын окутуулардан өтүп жашылча жетиштирүүнүн сырларын үйрөнгөн. Түшүмү өзү күткөндөй мол болду. Алдыда помидор жетиштирүүнү көздөп жатат. Кайтадан жакында бир айдын ичинде кайтадан эгем компанияга жазганмын. Ошо договор боюнча булардын жардамы менен мен ушул парник жасадым да. Мал чарбачылык менен ишкерлигин баштаган 2 үй бүлө бар. Бири баккан эчкилеринин сүтүн сатып киреше табат. Башталышында 2 эчки менен иш жандантса, пайдасынан түшкөн акча менен төртөөнү кошту. Жаңы жылга февраль-март айларда 10 болот. Анан көпөйүш керек. Эми менге жардамчы керек болот. Балдар кесе, анан көпөйө туруп буга караш керек. Менимче бул турайла абдан жакшы болот аларга дагы. Эрмек Аскаров болсо кошкор багып сатуу бизнесин жүргүзүүдө. Ал жашаган аймак мал чарбачылыгына ылайыкташкандыктан ушул тармакты тандап бизнес план жазган. Өздөштүрүшкө, конечно, аракет кылабыз. Эми кылган ишибиз ушу болсо, башка башканын азыр иш жок, башка жок. Ушул мал чарбасы менен алек кылам, мал чарба, дан чарба, эми эгин тегин ушул. Не обязательно азыр Россияга барыш. Эми тем более биздин жашыбыз өтүп калган үчүн барганга андай. Мигранттардын үй бүлөлөрү бизнес долбоор жазып, алар финансылык жардамдарды алып, азыркы мезгилде өздөрүнүн үй бүлөлөрүн бизнес пландарын өнүктүрүп, жашоо шартын өнүктүрүп жаткан мезгили. Чакан ишкердик мигранттардын үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү долбоорунун алкагында уюштурулган. Бүгүнкү күндө чет жактарда мигрант болуп жүргөн 10 үй бүлөгө ишкердик кылуу, кошумча киреше табуу жолдору үйрөтүлгөн. Алдыда дагы 20 үй бүлөнүн бизнес планы каралып, жардам берүү жагы пландалган. Максаты миграция агымын кыскартуу багытын көздөйт. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу.